Казакстандыктардын басымдуу бөлүгү атом электр станциясын курууга оң көз карашта. Президенттин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр институтунун тапшырмасы менен Демократия институту социологиялык изилдөө жүргүздү. Натыйжада респонденттердин 60% референдумга колдоо көрсөтүп, катышаарын айтышкан. Баш оона айында жүргүзүлгөн сурамжылоого салыштырмалуу АЭС куруу идеясын жактагандардын саны 7%дан ашык өскөнү белгиленди. Бул сурамжылоого 18 жаштан жогорку 8000 адам катышкан. Респонденттердин 42%га жакыны референдумда сөзсүз түрдө тандоо болорун айтышкан жана тургундардын 20%га жакыны баратчы, барбайт, али чечишкен эмес. Серепчилердин айтымында сурамжылоонун жыйынтыктары өкмөт, эксперттер жана коом ортосундагы ачык диалогдун маанилүүлүгүн баса белгилейт. Эскерте кетсек, президент Касым-Жомарт Токаев элге кайрылуусунда референдумду 9 айынын 6-сында өткөрүүнү билдирип, бул маанилүү чечимди жалпы элдик добуш берүү менен гана кабыл алууга болоорун айткан. Референдум – это способ. Тажрыйба көрсөткөндөй, референдум маанилүү чечимди биргелешип кабыл алуу максатында калкты тартуунун жалгыз жолу. Конституцияга өзгөрүүлөрдү киргизүү, мамлекеттик түзүмдү алмаштыруу, өлкөнүн белгилүү бир эл аралык уюмдун катарына кириши жана айрым стратегиялык маанилүү маселелер эреже катары референдумда гана чечилет. Бул алдыңкы дүйнөлүк тажрыйба. На референдум – это мировая практика.